Бүгүнкү биздин темабыз баш оору. Эң көп биздеги баш оору чыңалуудан келген баш оору дейбиз да. Анын коркунучу жок көбүнчө. Тетрамондо эреже боюнча 10дон ашпаш керек бир айда. Мээде нерв клеткалары жок, мээ оорубайт. Грыжам бар же болбосо остеохондрозуман башым оорутат, андай эмес. Башыңыз ооруса, аны биз врачка барышыңыз керек, анан аныкташ керек, ал кайсы оору болуп атат. Ошо баш оорудан сырткары дагы кандай симптомдоруңуз бар деп сурайбыз. 15 күн андан көп болсо бир айдын ичинде ал өнөкөт баш оору. Саламатсызбы, урматтуу биринчи байлык ден соолук подкастынын угуучулары, көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин темабыз баш оору. Алып баруучу мен Жипар Керималиева. Бүгүнкү коногубуз врач-невропатолог Чолпон айым. Саламатсызбы, Чолпон айым? Биринчиден, Чолпон айым, сизден сурашат, баардыгын сурашат, каерде иштейт, каяка барсак болот деп. Ошону айтып кетесизби? Мен поликлиникада, Авиценнанын поликлиникасында кабыл алам. Авиценна клиникасы бул биздин подкасттын негизги демөөрчүсү. Эгерде суроолор болсо, телефондор жазылат сөзсүз. Чолпон айым, бүгүн биздин темабыз өзгөчө, баш оору. Башым ооруп атат. Дегиле көп нерседен баш ооруп атат. Дегиле баш оору деген эмне? Баш оору дегенде баштын оорусун сезишет, баш оорунун түрлөрү көп. Биз аларды бөлөбүз, биринчи, анан экинчи деп бөлөбүз. Эң көп биздеги баш оору, башым оорутат деген эле оору, ал орусчасы головная боль напряжение деп айтабыз, болбосо чыңалуудан келген баш оору дейбиз да. 90% жолугат ал. Анын коркунучу жок көбүнчө. Ошол биринчи эң көп 90% жолугат, андан кийин шакый 6% жолугат. Андан кийин биз тригеминальный головной боль дейбиз. Алар андан да аз жолугат. Ал бул биринчи группа болду. Анан экинчи группа баягы экинчи баш оорулар, алар башка бир оорулардын симптому катары баш ооруйт. Аларды диагноз коюп атканда биз атайын суроолорду беребиз. Кызыл байракчалар деген бар, суроолор. Ошо баш оорудан сырткары дагы кандай симптомдоруңуз бар деп сурайбыз. Биринчи келгенде биз суроо беребиз. Суроо берсек көпчүлүгүнө жооп ала албайбыз. Себеби анализ кылышпайт да. Ошол үчүн күндөлүк, баш оорунун күндөлүгүнү биз сунуштайбыз да, жазгандычы. Ал жакка эмнени жазыш керек? Качан башыңыз ооруйт? Башыңыз ооруганда кайсы симптомдор менен ал коштолот? Мисалы, кускуң келетпи, же кусасыңбы? Баягындай жумуш жасап атканда, же басканда, тамак жасап атканда, тепкичтен көтөрүп атканда башың ооруган күчөйбү, да? Дагы башка симптомдор барбы? Негизи ошолорду жазыш керек. Андан кийин анализ кылыш керек, эмнеден кийин башыңыз ооруйт. Мисалы, жакшы уктабай калгандан кийин башыңыз ооруп атабы? Же капаланып ыйлагандан кийин башыңыз ооруп атабы? Чарчагандан кийин ооруп атабы, да? Ушундай бүт баарын анализ кылып жазышыңар керек. Ошондо анан биз күндөөлүктүн мааниси чоң, маалыматтык мааниси чоң. Кээде баягы томографияга караганда да мааниси чоң болот. Ушул баш оорун аныктаганда. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Эң сонун. Демек, томография барбайлы. Мен өзүм билишим керек экен да. Мен капалангандан болдумбу, же карыздардан болдумбу башым ооруганы. Сиз айтып кеткенде 90% жана ошо кайрада кайталап алсаңыз, Головная боль напряжение, чыңалуу баш оорусу. Чыңалуудан. Бир доктор айтты эле, жакшы кишилердин баш ооруйт депчи. Жакшы кишилер баш ооруйт. Эми кантсем, ооруну сезген сезим баш ооруганда кайсы жер ооруду да? Негизи мээнин өзү, мээде нерв клеткалары жок, мээ оорубайт. Мээнин сыртындагы кабыкчаларында, биздин булчуңдарыбызда нервтерибиз бар, ошо чыңалуу деп атпайбызбы, булчуңдарыбыз чыңалды, ошон үчүн нерв башыбызды ооруну сезип атабыз да. Бул эми анда өзүнчө
90% өзүнчө оору сыяктуу болбойт экен да. Жок, өзүнчө оору да ал. 90% ал өзүнчө оору, баш оору деле. Баш оору. Ал өзүнчө оору, өзүнчө диагноз. А биздеги баягы эле остеохондроз, дисциркуляторный энцефалопатия, вегетососудистая дистония, гипертония, кан басымы, чарчаа. Ал андай эме кандай десем, ошолор эмес, ал диагноздар баягы Совет медициналык мектебинде гана бар болчу да. Дүйнөлүк стандарт алганда эксперименталдык медицинада дүйнөлүктө баягы опыты коюлуп, анан изилденип, далилденген немелер го, методдор менен эметишет. Союз кезинде мындай теориялык методдорду көбүрөөк колдонгон да, ошол үчүн мүмкүн ошондой кысылган тамырларың, анан ошол үчүн башың ооруп атат деген теориялар көп болгон. Азыр дагы эле ошол теориялар жашап жүрөт биздечи. Көбүнчө ал туура эмес. Айтышат да, мойнумдагы грыжам бар, же болбосо остеохондрозуман башым ооруп атат, андай эмес. Башыңыз ооруса, аны биз врачка барышыңыз керек, анан аныкташ керек, ал кайсы оору болуп атат. Баш оорунун кайсы түрү болуп атат, биринчи баш оорубу же экинчи баш оору болуп атабы, же башка бир оорулардын симптому катары болуп атабы, ошол үчүн маанилүү невропатологдор аны аныктап берет, жардам берет. Ал эми мындай болуп калбадыбы? Мен башым ооруса эле барып аптекага барам, жана цитрамон сыяктуу дарыларды ичем. Ошол боюнча сиз кандай деп ойлойсуз? Макул. Эгер сизде жанагы мен айткан чыңалуу баш оорусу бар болуп атса, кандай симптомдорун айта кетейин. Башыңар чыңалып ооруйт, эки жактан тең баш ооруйт. Кысып же оор болуп баш ооруйт. Анан куску келиши мүмкүн, жарык жакпашы мүмкүн, ызы чуу жакпашы мүмкүн. Анан ал эң маанилүүсү баягы басканда, тепкичтен көтөрүп атканда, же физически мындай жумуш жасап атканда ал күчөбөйт. Анан күчү, баш оорунун күчү маанилүү дагы. Мындай кичинекейден ортого чейин. Баягы 10 балл менен балайбыз го. 1ден 0дөн 10го чейин деп балганда ал 3дөн 5ке чейин болушу мүмкүн. Ушундай баш оору баягы чыңалуу баш оорусу. Ушундай эгер сизде ушул баш оорулардын белгисин тапсаңар, ал чыңалуу баш оорусу. Анан сиз цитрамон бар ичемин, эгер чыдатпай ооруп атса, же болбосо мен азыр жумуш жасашым керек, мен ичишим керек дегенде макул ичсеңиз болот. Бирок баягы күндөлүктө жазып турушуңар керек. Цитрамонду эреже боюнча 10дон ашпаш керек бир айда. Колдонгондочу. Бир айда 10дон ашпаш керек. Ошол үчүн силер күндөлүккө жазып, кайта байкап турасыңар, канчаны ичсеңер, дагы канчаны ичсеңер болот. Деги эле ошондо жеңилирээк врачка барыш керек, невропатолог. Же кайсы врачка барсак? Туурасы негизи эгер эми невропатолог баягы узкая специальность болуп атпайбы? Айылдарда, региондордо болбошу мүмкүн. Семейный баягы үй бүлөлүк дарыгерлер бар. Алар билет аны. Ошол үй бүлөлүк дарыгерлер да билет, көпчүлүгү билет ошол чыңалуу баш оорусунчу. Алар аны кантип дарылаганды билишет. Ошолорго кайрылсаңыз болот. Анан эми шаарда туруп же мындай мүмкүнчүлүктөр болуп атса, невропатологко кайрыласыз. Анан билинет кайсыл тактап берет сизге, кайсыл баш оору экенинчи. Чыңалуу баш оорусу 90% жолугат деп атпайбызбы? Неврологдун практикасында 90%. Анын триггерлери деп коелу, эмне чыгарат да? Эмнеден кийин пайда болот, эмнеден кийин болот? Стресс баягы эле. Туура эмес уктадык, же чарчадык, узак убакытка жол жүрдүк, анан дагы аба өзгөрдү, башым ооруду, бул жерде жок, жар иштебейт. Аба өзгөргөн эте башка шакыйда эметиши мүмкүн, причин, триггер болушу мүмкүн. Тамакты убагында ичпей калдык, Анан сырткы факторлордон баягы биздин режимибиз бузулду, ошол факторлор көбүрөөк чакырат баш ооруну. Азыркы кез негизи эле анан баягы бир калыпта отуруп иштедикпи, же болбосо чарчадыкпы, ушулар көбүрөөк чакырат, ошол триггер болуп эсептелинет да. Мисалы эми дем алуу күндөн баш оорусу дейт. Көбүрөөк уктап коет да, анан баш ооруйт. Бул головной, баягы эле головной боль напряжение. Чыңалуудагы баш оору. Бул жерде элдер томографияга баргысы келет. Анан томографияга барардын астында күндөлүк жазгандын мааниси чоң. Маалымат көп болот ошол жерде. Анан биз аларды бөлөбүз, эпизодический деп бөлөбүз, анан өнөкөт деп бөлөбүз. Эпизодический дегенде ал күнүн эсептейбиз да, баш оорунун күнүн эсептейбиз. 10 же андан аз
14-кө чейин 10-14-кө чейин болсо биз эпизоддук баш оору деп эсептейбиз. Анан 15 күн андан көп болсо бир айдын ичинде ал өнөкөт баш оору. Акыркы 3 айды алып эсептейбиз да. Анан дарылоосу дагы эки башка болот. Эпизоддук баш оорунун, өнөкөт баш оорунун дарылоосу башка. Эпизоддук баш ооруларда биз баягы оору баскан дарыларды айтабыз. Ичкиле деп айтабыз. Негизи цитрамон, тримол, анан дагы эмне баягы пенталгин, көп да толгун токой дарылар иче беришет да. Бирок ушундай баш ооруну дарылаганда биз баларды биз комбинированный дейбиз, себеби составында парацетамол менен кофеин бар, а бизге составында жалгыз дары болуш керек. Не комбинированный дары. Мисалы, ибупрофен, аспирин, напроксен, да, ушуларды эме кылышыбыз керек, сунушташыбыз керек. Анан ибупрофенди дагы дозасын айтабыз да, канча нечеси, чоңдорго кандай, балдарга кандай, анан анда күндөлүккө жазыш керек. Баягы составында жалгыз эле ооруну баскан дарыларды 15 ичсе болот. Эреже боюнча. Өнөкөт баш ооруну дарылаганда биз эмелерди колдонобуз, антидепрессанттарды колдонобуз, антиконвульсантты колдонобуз, же болбосо бета-блокаторларды колдонобуз. Көбүнчө биринчи линия деп коебуз го, дарылоодо биринчи линияда это антидепрессант, амитриптирин деген дары бар. Анан маалымат айтчу нерсе, бизде көп өнөкөт оору жолугат, баш оору жолугат. Анан аны дарылаганда биз амитриптиринди антидепрессанттарды колдонгондо кишилердин мындай мамилеси антидепрессанттарга негативдүү көбүнчө. Алардын оюнча биз талкалайбыз, боорду же болбосо ага көнүп калышат деп ушундай эмелерде мен ичпейм, аны жок ат неме баш тартышат. Азыркы заманбап неврологияда амитриптин биринчи линиядагы дарылардын катарына кирет. Анан анын баягы биз айткан жагымсыз эффекттери жок койсок деп айтабыз. Себеби биз баягы өнөкөт баш ооруну ушул гана дары баса алат. Ошол үчүн коркуп анан эмне болот, көнүп каламбы деген жагымсыз эффекти көнүп калам деп коркушат. Андай болуп көндүрбөйт ал дары. Түшүнүктүү. Сиз азыр айтып кеттиңиз, ошо күндөлүк жазыш керек деп. Бардык эле пациенттериңиз күндөлүк жазабы? Биринчи келгенде күндөлүк жазышпайт. Алар суроо берсең жооп бере алышпайт. Башым ооруп атат, болду дейт. Кантип ооруп атат десең айта албайт, түшүнбөйт. Анан мен сурап акырындап мындай наводящий суроо деп коебуз го. Ошону менен анан чыгабыз. Бирок ошонткенде деле көбүнчө өнөкөт баш оору же эпизоддук баш оору болушу мүмкүн. Анан диагноз коюлгандан кийин деле биз айтабыз, күндөлүк жазганды сунуштайбыз. Бул жерден да мен да сиздин коллегаңыз катары сунуш кылып кетейин да. Жалаң эле врачка бир таблетка же укол жасаганда эле жок болуп кетет деп ошол эле жоопкерчиликти баштап койбой, өзү да колдонуш керек, өзү да жардам бериш керек. Туура айтасыз, ооба. Жоопкерчиликти өзү да алыш керек. Жок, өзү эмес, биринчи иретте өзүн алыш керек. Пациенттин өзүндө да болуш керек. Алда иштеш керек да. 50% тияктан иштейт. Анан биз жардам беребиз 50%, ошондон жылыш болот. Жардам болот. Ошону айтып коелу. Ооба. Жакшы. Анан бул коркунучтуу жагы эмнеде? Врачка барбай койсо, өзүлөрү эле дарыланып берсе. Андай баш оорулар баягы экинчи баш оорулар көбүнчө. Же болбосо биз баягы шакый жөнүндө да айта кетели, биринчилер шакый жөнүндө. Шакый көбүнчө жолугат, бирок бизде шакыйды туура эмес түшүнүп алышат да. Мисалы, мен эле чоң мынчыда узак жол жүрүп келсе же базарга барып келсе мынчыда, ой, ысык чай берчи, шакыйм кармады, ичейин басайын деп ушунчу да. Бирок ал мен азыр мынтип ойлонуп түшүнсөм, ал баягы эле чыңалуу баш оорусу болчу экен. Шакый бул дагы баш оорунун түрү да. Шакый деген ал баш оору, бирок ал күчтүүрөөк болот. Баягы 10 балл менен балаганда биз 6-дан 8ге чейин болушу мүмкүн. Күчтүүрөөк, Орус тилинде мигрень деп айтып коечу. Кыргызча, орусча мигрень дейбиз. Мигрень дейбиз. Анан кус турушу мүмкүн, кустур башы деле мүмкүн, кускунду келтирет да. Анан мындай жарык менен эме ызычуу, ызычуу күчөтөт, баш жактырбайт да кишичи. Анан эң башкысы киши мисалы жумушун улап кете албайт.
ал жооп суранга туура келет. Же болбосо үйдө даже да эме тепкичтен басып же тамак жасап кыймылдаганда баш оору күчөп кетет. Ошол үчүн алар мындай тынч, караңгыраак комнатага барып жатканды каалашат да. Бул эме шакый. Анан шакыйдын деген эмеси бар да, мигрень с аурой и без ауры деген түрлөрү бар. Аура деген ал белгилери да, белгилери. Ошол баш күчтүү баш оору болот го, ошонун башталышынан өзүнчө бир белгилерди берет ал. Алдын ала, мисалы белгилер дегенде мисалы көзүндө бир чыбырчыктап же бир белгилүү формалар дет, мындай үч бурчтуктар же болбосо мындай гирлянда дейбиз, жылтырактар, ушундайлар болушу. Шакыйым башталаттыр деп өздөрү билип калышат. Өздөрү көбүнчө билет, о шакый бар кишилер айтат, мен башталат го деп эметишет да. Анан ошол ауранын көбүнчө биз 50 жаштан өйдө аура болуп атса, көбүнчө обезглавленный мигрень деп коет да, аура болуп эле анан оору башталбайт да. А негизи фазасы мигрендин шакыйдын фазасында баягы продромальный деп коет период, анан кийин аура, анан мигрень өзү оору, андан кийин постдромальный фаза деп коебуз да. Башталардын астынан аурага чейин даже 1-2 күн башталат, мындай настроениеси өзгөрүп, жинденип, же болбосо эйфория болуп да. Эмнеден башталат бул? Себеби эмнеден? Себеби тукум куучулукпу же кандай? Тукум куучу оору эмес бул, эме деп коет, наследственная предрасположенность деген бар. Бул көбүнчө баягы аялдарда көп жолугуп атпайбы? Биздин баягы эстроген системабызга байланыштуу болуп атат. Анан шакый ошондой болот. Берки чыңалуу баш ооруда анын немеси жок. Негизи оорунун причинасы да биздин мээбизде атайын баягы оорунун тригеминальный васкулярный система деп коебуз да, ошол активация болот дагы, анан оору чакырган эмелерди, белокторду чыгарып баштайт. Ошондо анан кийин оору башталат. Илгери мисалы айтчу да, тамыр кысылып, анан кеңейгенде оорууну чыккычу заттар бөлүнүп чыгат дейчү да. Бирок аны азыркы кезде окумуштуулар туура эмес деп жаап деле койгон жок. Бирок анан так далилденген деле жок да, прям так эмеси жок. Механизми жок да, мындай теориялар эле бар азыр деле. Эми ошо шакый башы ооруп баштаганда врачка келсе, врач жардам бере алабы? Врачка жардам, врачтын жардамы эмне болуш керек? Туура диагноз коюп бериш керек. Биринчиден, андан кийин кантип ооруну басканды үйрөтүш керек. Ооруну демек жардам бере алат, берет. Ошол эле шакыйга. Бүт баш ооруларды алганда. Биз шакыйда ооруну эки бөлөбүз, дарылоону эки бөлөбүз. Азыр ооруп атканда басканды, анан кийин алдын алганды. Оорунун алдын кантип басса болот? Азыркы кезде күчөп кетсе, мисалы баш шакыйыңыз баягы пик деп коебуз, күчөп аябай. Ошол жерде дары ичсеңиз эч кандай дары жардам бербейт. Ошол үчүн сиз жанагы аураңыз баягы айтып атпаймынбы, фазаларынчы, кишилер билет да качан башталарын. Алдын ала. Баягы приступ, оорунун приступу башталарда, башталганда эле ичип коюш керек. Мындай пикке келгенде ичсе жардам бербейт. Башталарда ичиш керек. Ошол үчүн маанилүү башталганда ичкен. Ал оору канча убакытка чейин созулат? Шакыйда оору 4 сааттан 72 саатка чейин созулат. Демек 72 саатка чейин эч кандай дары жардам бербейт экен. Жок. 4 сааттан деген башталганда, 1-саат башталганда эле ичип койсоңор жардам берет. Оору басылат. Блок кылат оору. 72 саат ооруп жүрүп кыйнал деген сөз жок. Сиз эгер башында ичсеңиз басылат. 72 саатка жетпейт. Может, жарым күн эле оорушу мүмкүн. Берки болсо чыңалуу баш ооруда ал 30 мүнөттөн 1 жумага чейин оорушу мүмкүн. Анын оорусу жеңилирээк. Биякта оору күчтүүрөөк болуп атат да. Ошол айырмасы. Дагы кандай түрлөрүн айтып? Анан дагы бир кластер деген баш оору бар. Аны менен көбүрөөк эркектер ооруйт, бирок аялдарда да кездешет, сейрегирээк. Анда ал бир тарап ооруйт, бир тарабы, көзү кошо ооруйт, баштын бир тарабы. Ал биз вегетативдик симптомдор деп коебуз. Көзүң кызарат, көзүңөн жаш агат, шишийт, көзүң жабылып калышы, кичине мынтип түшүшү мүмкүн. Ошондой. Анан оорунун күчү баягы 10 балл менен балганда 9-10 болот. Ошол үчүн ажитация деп коет да, больной бейтап бир жерде отура албайт, ал комнатада ар жак бир жак кармап мынтип басат дагы, катуу оорутуп атат. Анан
аябай ошо ооруп атканда алардын көпчүлүгүнө ой келет, мындай суицид ойлору келет көбүнчө. Оору күчтүү. Анткени өтө катуу жана тройничный нервди эмете турат, поражать этет. Жок, тройничный нерв поражать этпейт. Биз тройничный нервдин невралгиясы менен дифференциация кылабыз. Ошол кандай экимиз болуп атат депчи. Эгер биз вегетативдик симптомдорду көрсөк, баш оорунун эмесин көрсөк, анан ал эме болуп ооруйт, сезон менен ооруйт. Кишилер билет. Анан мисалы бүгүн түнү саат 3-тө башталса, эртең дагы ошол ровно 3-тө башталышы мүмкүн. Кандайча врач жардам бере алат? Дагы эле биз бу жерде кластер болгондо, кластер шакый болгондо биз нейровизуализацияны жасаш, томографияны жасайбыз. Чын эле ошол болуп атабы же башка экинчи баш оорулар болуп атабы деген максатта биз томография жасашыбыз керек. Ушул баш ооруларда томография керек. Баягы баш эмеде керек жок болот көбүнчө. Себеби ал клинический диагноз деп коебуз го. Суроо кишинин арызы, анан эмесин тарыхын сурайбыз оорунун, анан статусун карайбыз, болду, жетет ошол диагноз койгондо. А биякта баягы эле биз арызын сурайбыз, тарыхын сурайбыз оорунун, анан статусту көрүп, андан кийин бизге томография керек болот. Кластерде сөзсүз томография керек болот. Кишилер көбүнчө жаш кишилер ооруйт, 20-дан 40-ка чейин ооруйт кластер менен. Анан алар билет, эмне жардам бергенин билишет, кайсы триггерлер бар экенин билишет. Биз көбүнчө бу жерде колдонобуз, эме кычкылтекти колдонуп, азыркы баскынга кычкылтекти колдонобуз, 100% кычкылтекти. Анан баягы глюкокортикоиддорду колдонобуз, лидокаинди колдонобуз. Бир тарабына да мурунга тамызсак болот. Же болбосо триптаны деген группа бар, ошону колдонобуз. Ошону менен ал азыркы ооруну басканга. Анан алдын алууга дагы атайын биз бета-блокаторлор деп коебуз, верапамилди, анан глюкокортикоидди колдонобуз. Алдын алуу үчүн, ал алдын алуу дегенде терапия оорунун күчүн азайтат. Анан күндөрдү, мисалы 15 күндөн көп да 30 күн, 1 ай толук оорушун, алар ошол күндөрдү азайтат. Шакыйдын дарылаганда деле ошондой. Шакыйды дарылаганда биз баягы азыркы кезде ооруну басканда, анан алдын алганга баягы эле эпизоддук, анан өнөкөт болуп бөлүнөт ал дагычы. Өнөкөтүнү биз өнөкөт шакыйда биз көбүнчө антидепрессанттарды колдонобуз, антиконвульсанттарды колдонобуз. Азыр мүмкүн элдер угуп жүрүшү мүмкүн. Ботулинотоксинди колдонуп атышат. Ал өнөкөттө жардам берет. Анан азыр заманбап дарылар пайда болгон. Алар Кыргызстанга келе элек. Атайын дарылар бар. Алар Кыргызстанга келе элек. Биз азыр колдоо барын эле колдонуп дарылай берсек болот. Антидепрессанттар бар, антиконвульсанттар бар. Ошолор менен. Эми азыр миграция күчөп турган кыргыз Аляскага деле бара алат дегендечи, ошол дарыларды заказ берип алса болот. Эми эң негизгиси врачка келиш керек да. Биринчи ооба туура диагноз коюлса, анан туура эме дарылоо жазылат да туура. Ошол үчүн баягындай остеохондроз, дистрофия энцефалопатия, вегетативдик дистония дегендер азыр андай диагноздор жок. Биз аныкташыбыз керек. Бул эмненин симптому болуп атат, баш оору, же өзүнчө баш оору болуп атабы, же башка оорунун симптому болуп атабы. Жанагы экинчи баш оору жөнүндө айта кетели. Ооба. Мисалы экинчи баш оору дегенде мисалы грипп деп айталы. Гриппте деле башыбыз ооруйт го. Ооба. Ошондо да көпчүлүк киши мынтип ойлоп атат, менин шакыйым кармады деп айтат. Шакыйды ал шакый эмес, ал экинчи баш оору. Гриппте баягы вирус болгон үчүн ошондой вторичный головная боль деп коебуз, ошондой ошон үчүн ооруп атат. Же болбосо мисалы дагы мээсинде шишик бар. Анда кандай оору болот? Элдин баары эле баш оорудон эле биринчи шишикти ойлошот го, интернеттен карапчы. Шишик дегенде шишиктин белгилери баш оору атайын өзгөчө баш оорулар болот. Ал респирающий баш оору деп коебуз, чыңа алган баш оору болот. Эртең менен ал кустурат. Анан көзүнүн көрүүлөрү өзгөрүшү мүмкүн. Ошол үчүн биз айтабыз, атайын методдор бар, аны кантип аныктаган. Экинчи баш ооруларда көбүнчө биз сурайбыз, сизде айтабыз да, сизде температура болуп аткан жокпу деп сурайбыз. Сизде онкология жокпу? Же болбосо сизде баягы системный оорулар жокпу деп сурайбыз. ВИЧ инфекцияларды сурайбыз. Анан жаш куракны сурайбыз. Мисалы 50-дөгү киши же андан өйдө улуу киши болсо,
биринчи жолу баш ооруп болуп атса, бирде томография керек сөзсүз. Деген сөз негизи эле экинчи баш ооруларда сөзсүз томография керек. Томографиясыз биз чече албайбыз. Эмне жак кайдактан ооруп атканчы. Анан жаш курак маанилүү 50дөн ойдо же болбосо эмне деп коет подростокторду? Жаш балдар, өспүрүмдөрдүн эмеси аябай маанилүү. Анан узактыгы же болбосо оорунун өзгөрүүсү. Мисалы айтат мен 2 жылдан бери мындай эле баягы чыңалуу баш оору болчу менде дейт да. Анан акыркы жума чыңалуу деп айтпайт, жөн эле башым ооруп атат. Жөн эле башым ооруду. Акыркы жумада деп айтат, аябай күчөп кетти деп айтат. Ушунчалык катуу болду деп айтат да. Же болбосо таң атаарда же түнү катуу баш оорудан ойгонуп атышат, ошону да эске алышыбыз керек. Же болбосо айтат, мен колум бир жагы чымырап баштады, башым ооруганда да. Же тилим өзгөрүп баштады сүйлөгөндө. Анан баягы талмага окшоп симптомдор пайда болуп баштады. Температура аябай бийик, мойнум ооруп атат, анан жарыкты карай албай атам деген ал баягы менингиттер да. Ошондой аябай күчтүү баш оору болот. Анан дагы көбүнчө бизде жолуккан эме мынтет башымда бир жылуу нерсе суюктук куюлуп кеткенсидей аябай катуу болду ушунчалык да. Көбүнчө баягы эме геморрагический инсульт деп коет, ошондо көп жолуккан ушул баш оорулар. Ошол үчүн биз сурайбыз, кандай болду, канча алар баарын айтып беришет. Ушул кездерде биз сөзсүз эме томографияны айтышыбыз керек, анан изилдөөлөр керегин түшүндүрүшүбүз керек. Канча күн баш ооругандан кийин врачка кайрылыш керек? Канча күн? Негизи караңыз, эгер бир айдын ичинде бир жолу, эки жолу болсо, баягындай коркунуч симптомдору жок болсо, мен азыр айтып кеткендегидей симптом. Ооба, мисалы мен бир жактан учуп келсем, учак менен чарчап боштук өстө 5-6 саат бассам, ошо жолдо жүрсөм. Айтасыз, смена часовых поясов, сиз айткандай. Ошондой болсо, анда кереги жок. Анан дагы айта кетчү, давление жөнүндө унутуп калган турбайбы, айтып кетпейби? Бизде айтат го, давлением бар, анан башым ооруйт. Башым ооруп атканда давлением өлчөсөм, давлением 160, 120, 150 болушу мүмкүн болот деп айтат да. Бирок давление 150-160 болгондо баш оорутпайт. 180-ге 120 андан бийик болгондо гана баш оорутат экен. Аргы баргандай эмеспи? Жок. Аны окумуштуулар баягы далилдей албаптыр ошонучу. Көбүнчө башыбыз ооруп атканда мындай вторично давлениебиз кичине көтөрүлүшү мүмкүн экен. Тескерисинче да. Ошол үчүн сиз дагы эле күндөөлүк жазасыз. Үйдүн шартында кайра эле мен күндөөлүккө барам да. Ооба, угуп атат да, бизде канчалаган кишилер угуп атат. Үйдүн шартында давлениени өлчүшүбүз керек. Эгер жаш кишилер болчу болсо, күндөөлүк жазып, эртең менен кечинде өлчөп, анан такай цифралар ошондой болуп атса, ал уже артериальный гипертензия, кардиологка барышыңар керек, ал өзүнчө оору да. Баш оору болуп атат, плюс давлениеңер 160-ка 90 болуп атат, силер кардиологко да барышыңар керек, неврологко да барышыңар керек. Ошо биздин туугандардын жалкоолугун айтып кетким келет. Мен башым ооруп атат, мен биям ооруп атат деп эчтеке кылбай эле. Ошон үчүн өзүн адам жакшы билиш керек да, давлениясын ченеп, температурасын ченеп, эмнеден болуп атат, эң сонун кеңеш бердиңиз. Журкап барып эле тиги компьютердин томограф акчасын кетирип анан эле айтып жүрүшкөн ошо. Ооба, туура эмес көбүнчө. Ал негизи эле врачка барып, анан кайсы изилдөөлөр керегини врач өзү жазып берсе туура болот да. Анан өзүнчө мисалы бизде ЭГ деген нерсе бар го, электроэнцефалограмма да. Шакыйда керекпи, же болбосо качан баш ооруганда негизи керекпи деп айтылат да. МРТ керек болушу мүмкүн, же шакый, же баягы экинчи баш оорулар болгондо гана. Анан электроэнцефалограмма качан керек? Сизге эгер сизде талма бар болсо, эгер ал жаш бала болсо, мээсин өөрчүп аткан деңгээлин байкаш үчүн, анан палата интенсивный терапия, реанимацияда мээ өлдүбү же жашап атабы? Больнойдо эметип атат да, дем алып атат, бирок мээ баягы кортекс өлдүбү же ошол бир 3-4 эле эмеде колдончу нерсе да алчы. Бизде көп жазылат. Анан айта кетчү нерсе, бизде көбүнчө реэнцефалограмма, эхоэнцефалограмма, электроэнцефалограмма, баш ооруну баарын ал туура эмес, ал изилдөөлөр кереги жок.
жетиштүү болот. Сиздин арызыңыз, бейтаптын арызы, анан биз тарыхын сурайбыз, канча убакыттан ооруп атканын, кантип кайсыл шарттарда ооруп атканын, анан статусун карайбыз, неврологиялык статусун карайбыз. Баягы баш ооруга ошол эле жетиштүү. Кандай кеңеш айтып кетет элеңиз? Мисалы ошол өспүрүмдөрдүн баш ооруса, ошо ата энесине кандай кеңеш айтасыз? Бүгүнкү күндө өспүрүмдөрдө аябай эме көп окушат. Кружоктор биринен чуркап экинчисине барыш керек да, алардачы. Анан чен менен окуш керек. Баягы нагрузка болбош керек. Көбүнчө алар ошо нагрузкадан болот баш оорусу. Мүмкүн азыр туура эмес уктап аткандыр өспүрүмдөр, телефондо карашып, анан стресс үйдөгү аба кандай болуп атат? Өз учуу көппү, может тынч эмес үйдө, же болбосо там ажырашкан, мүмкүн ата энеси, там аябай көп психологический моменттер аябай көп эмелер өспүрүмдөрдө ошондой балдарда эметишет. Көп жолу. Анда ушул нагрузканы чоң кишилерге деле айтсак болот экен да. Акча табам деп туура талашып иштеп жүргөн. Туура айтасыз. Биринчиден эмне кылыш керек баш ооруда? Эмне кылыш керек? Эгер сиз 3 жумушта иштесеңиз, сиз канча жумушта иштейсиз? Кандай 3 жумушта иштеп, уйкуңуз канбай атса, кечки чарчаңкы сезсеңер, да, анан башыңар ооруйт. Сөзсүз ооруйт. Ошол үчүн биринчи караш керек. Күндүн режимин сакташыбыз керек. Уйкунун гигиенасын сакташыбыз керек. Туура уктап, баягындай 3 жумушта иштегенден кийин жарабайт. Эгер сиз өзүңүз ошону өзгөртпөсөңөр, башыңар ооруй берет. Анан күтпөш керек, врачтан жардам берген жок дарысы депчи, антпеш керек, Анан дагы эмне кылыш керек? Стрессти карашыбыз керек. Азыр стресс менеджмент деп коет, эми биздин Кыргызстандын шартында биз эмне кылсак болот, стресс менеджмент дегендечи. Биз тоого чыксак болот, суунун жээгине барып отурсак болот, же болбосо психологко барсак болот, кантип ошону башкарсак болот, эмоцияларыбызды, стресстерди аны жардам берет. Деген менен четирээк жерде, региондордо баягы эле биз эмнеле жаратылышка чыксак болот, жардам берет, Анан спорт аябай жардам берет. Ушул баш оорулардын эмеси хронизация болуп кетпесинечи. Айтайын дегеним, биз баягы эле здоровый образ жизни алып барсак, хронизация болбойт. Анча-мынча ооруса, анын коркунучу жок. Эгер даже шакыйыңыз болсо деле, анын коркунучу жок, аны контролдоп, баягы күндөрүнү аябай атайын баягы алдын алган дарыларды алсаңыз болот, эгер чыдатпаса. Ушундай эмелер да. Баягы эле здоровый образ жизни. Кайра эле ошол келебиз. Здоровый образ жизни дегенде эле врачтардын айта турганы эле ушул дейт. Чынында эле врачтар сыйкырчу эмес да, Маанилүү, ооба. Ал айтпай турган нерселер да, мисалы, канча саат уктайсың десе айтат, мисалы, мен 2-де жатам, анан 6-да туруп жумушка кетем. Анан бул жерде ал жакшы уйкусу канбай атпайбы? Ушундай. Же болбосо стресс көп, жумушунда да стресс көп, үйүндө да стресс көп. Анан узак баягы эмелер, сиз айткандай аба алмаштырышы мүмкүн кишилер, баягы эле психологический моменттер, психоэмоциональный фактор деп коебуз го, ошолор көп таасир беришет. Мен бир аябай ишкерлер менен көп катышып калам, анан кийин айтат да, кээ бирлер 3-4 жылдан бери токтобой иштеп келатам, бирде күн эс алган эмесмин депчи, анан башым ооруйт деп. Анан ошолорго айткым келет да, ошондойлоргочу. Баягы канча жан талашып иштеп, анан аягында ооруп калганда ал баары чыгып кетет деп. Баягы бар го эме дегенчи, бир монах айтыптыр деп. Жашоодо 1000 проблема бар, ооруп калсаң бир эле проблема бар деп, Баш оорунун баары ошол жактан келип чыгат, Ооба. Ошол сиз айткан туура эле айттыңыз. 3 жумушта иштешет, сиз айткандай токтой, дем алышсыз иштешет да, отпуск деген жок. Ушинтип ушундай режимде иштегендер бар. Эми аларды мынтип осуждать эткен туура эмес. Алардын жашоо шарты ошого алып келип атат ал кишилердичи. Эми ушундай болуп калчу болсо, аракет кылыш керек, Кантип азайтып, баягы иштөө сааттарын азайтып, кичинеден стрессти башкарып, туура уктап дегендей. Ушуларды аракет кылыш керек. Ошондо анан ийгилик болот. Дарылагандачы. Биз дарыны берген эмес, айтканда жанагы эле темага да. 50% сиз иштеңиз, анан 50% биз иштейбиз. Ошондо сиз бир жерден жыласыз, жанагы күн сайын ооруган баш ооруңуз азаят. Буга чейин дагы ушундай
баш оору темасын өткөргөнбүз. Ошол жерде көп жазышканда кандай таблетка ичсек болот, кандай таблетка ичсек болот деп. Ошого бир жалпы айтып кеткибиз келет, дагы кайталап, таблеткаларды ичкенде сиз мен аны мындай эле айтып бере алам да, ибупрофен ичсеңиз болот. Бирок ибупрофенди мындай бесконтрольно ичкен болбойт. Негизи эле ошо НПВС деп коебуз го, баягы орун баскан дарыларды бесконтрольно ичкен болбойт. Мен ошол үчүн айтам, күндөлүккө жазгыла, ошону канча ичсеңер макул ичкиле. Ибупрофен, аспирин, напроксен, цитрамонду макул ичкиле, там тримолду ичкиле, бирок күндөлүк жазып ичсеңер ал зыян болбойт. Себеби дарынын көп колдонгондо бизде экинчи баш оору келет, абузус деп коебуз да, абузусная головная боль. Ал же болбосо лекарственно индуцированная головная боль. Мынтип фон менен башың ооруй берет да, ооруп турат. Оорубаган күн болбойт башыңдачы, күн сайын. Ушул абузус калып берет, дарынын көп колдонгонубуз. Эң эле жөнөкөй, бизде врачтарга барыш кыйын эмес. Мейли өкмөттүкпү, мейли частныйга, каалаган убакта барса болот, Ооба. Азыр чет өлкөдө айтышат го, жана Америка, Европаларда 6 айдан кийин врачка 6 айдан кийин, туура айттыңыз. 6 айдан кийин гана папада приемга барасың. Мактай беришпесин да ал жактычы. Колдоо бардын баркы жок дегенде ошон үчүн врачка барышсын, барыш керек. Барышсын деп коем. Анан айта кетчү, ооба, туура эле айтасыз. Айта кетчү нерсе, баягы өнөкөт баш оору болгондо тревога, депрессияларда кошо болот көбүнчө. Анан айтат, анан сурайбыз да, настроениңиз кантип атат десең, настроением болмок беле, ушундай баш оору болуп атса деп сүйлөшөт да. Деген сөз, баш оору менен ал баш ооруга алып келген жок, негизи стресстер алып келет да. Тревога, депрессияга деле ошол алып келип атпайбы? Экөө чогуу келип калды. Ошондо биз дарыны туура эметип беришибиз керек, подбор кылып беришибиз керек да. Ал эми элдик медицина деген да бар эмеспи бизде, көз ачыктар, дагы башкалар. Ошолор кандайча жардам берет? Кээ бирлер мен таанышым эле айтты, мен тиги хиджамага барсам, башым ооруган басылып калат деп. Ошолорго кандай жооп бересиз? Хиджаманын жок, бир эле хиджама эмес. Негизи элдик медицина. Элдик медицина көбүрөөк бул биздин психологиябызга таасир берчү нерсе. Ошол үчүн убагында биз баягыны жасасак, ами жардам бербедиби деп түшүнүп алабыз да. Негизи сиз ошону өзүңүзгө самовнушение кыласыз да, мен бир нерсе жасап атпаймынбы, басылып калды деп. Мээ ошентип кабыл алат анычы. Чынында ал жардам бере албайт. Ал методдор көбүнчө кишилер жүрөт ошондой баягы эпизоддук болгондочу, көп эмес болгондочу. Жүрөт ошентип жүрүп, анан дагы бир жашоосунда стресс болду, же өйдөлдүй болуп кетти. Ал эмес өнөкөт оору болуп өтүп кетет. Ошол үчүн туура дарылоонун, анан туура диагностиканын мааниси чоң. Барып айтайын дегенчи, сиз ошол жакка барып жүрүшүңүз мүмкүн, ошол жакта дарыланып жүрүшүңүз мүмкүн. Бирок аябай уже хронизация болуп, хронический болгондо, плюс депрессиясы болуп кетти, ал айланып эле кайра эле баягы биздин врач традиционный врач да. Ошого эле кайра келишет. Сиздин практикаңыз эми жакшы эле болуп калды. Ушу практикаңызда кандай бир өзгөчө бир кейс такой случай болду эле? Баш оору тууралуу. Көпчүлүгү жанагындай жакка барып анан өчүп кеткен убактар болот, башка оорулар ошол эле давление, башка. Инсультка жетип калышы мүмкүн, Инсультка жетиши мүмкүн, мисалы шакый. Шакый 72 сааттан андан ашык болчу болсо, мигренозный статус деп коебуз да. Статусу деп коебуз, шакыйдын статусу. Ошол коркунучтуу, осложнениясы анча. Анан мигренозный инсульт деген бар, инфаркт деп коебуз. Ал баягы аура болот, симптомдор бул аура болуп, анан баш оорубай эле инсульт болуп калат ал. Ал деген сөз, биз аны дифференциация кылып салыштырышыбыз керек, баягы транзиторный ишемический атака менен. Ошол үчүн маанилүү да, билиш. Ал шакый кезинде сиз үй бүлөк дарыгерге барбашыңар керек, неврологко барыш керек, анда невролог керек. Берки жөнөкөй баш ооруда эмес, үй бүлөк дарыгер күчү жетет аны дарылагангачы. Шакыйдын осложнениясы, анан туура шакый болду, шакый болбоду, мынтип шексинсе, неврологко жибериш керек. Анан менин немемде, практикамда мындай, мен эсимде калган деле көп
өсүмдө калбаптыр. Себеби көп учурда менде эмне өнөкөт баш оору көп жолугат. Жана жөнөкөй баш оору өнөкөт хронический деп коебуз го. Ошол жолугат. Анан дарылоодо кишилер эгер баягы биз айткандай здоровый образ жизнини баштап сактап баштаса, анан кийин биз дары беребиз. Айыгат көпчүлүгү келишет, там уже жакшы болуп калышат. 1 айдан кийин уже аны биз экинчи жолго чакырабыз да, жылыш болбоду баалаш үчүнчү. Уже экинчи жолу келгенде эле айтып башташат, уже азайып баштады деп башташат. Анан биз аны дарыны аз дегенде 1-2 ай, 3 ай ичиш керек да. Анан бир 20 жылдап, 10 жылдап иштеп ооруп аткан болсо, анда биз аз дегенде 6 айга жазышыбыз керек ал дарыларды. Анан мен эсимде калган бир кейс айтып кетейин. Негизи элдерде коркунуч болбосун дейм да, негизичи. Мындай ал жакында эле болду. Киши келди, жалып жок дейт. Арызым жок сизге деп атпа. Анан эмнеге келдиңиз десемчи, эмне кыйнап атасың? Эчтемке жок, мени сизге көз доктур жиберди дейт. Анан эмнеге десем, көз доктур барып сизди инсультту эметсин, инсульт барбы жокпу билип берсин деп айтты дейт. Эмнеге десе, ал көзүн карап атканда, могу көзү иштебей атыптыр да, бир көзүчү. Анан мен карасам, чын эле бетинин бир жак тарабы иштебей жатат. Анан сурап келсем, кулагы 10 жылдан бери укпайт экен. Ушул сол тарабычы. Анан бетинин сол тарабы да иштебей калыптыр. Анан мен ойлодум, бир ушундай 2 черепной нерв болуп атат да, бир жактан жабыркап атат да. Анан томография жасасак, ал шишик бар экен мээсиндечи. Көрүп атасызбы, оору болгон жок биякта. Ал киши кулагы укпаса, ал айтты, кулак укпаса да нормально да, мындай чоң күйгө эмес ал. Бөлүп калган да. Бир жак кулагымча угуп атпайбы, да? Бирөөсү бар да, ошол үчүн ал кайрылбайт. Ал бейтап ал деле азыр деле келмек эмес. Эгер көз доктур инсультту бар жокпу билип берсин деген гана келбеди. Ал жакта шишик, чоң шишик. Ал ооруну берген жок. Себеби мээнин ичинде өсүп атпайбы. Ошол үчүн оору бербейт да. Көбүнчө болот мээнин ошо шишиктери да. Чоң ушунча уже неоперабельный деп коебуз го, операция кылбаган стадияга жетип калганда. Ал уже баягы мээнин ичинде эмес, сыртына чыгып жеткенде, кабыктарга жеткенде оору пайда болот. Ошондо гана келиши мүмкүн. Көпчүлүк учурда баягы ичинде өскөндөр да оору болбой калат да. Демек, ошо шишиктин негизинде көзүндө проблема болуптур. Шишиктин бул байкенин немесинде мындай болду. Бет нерви иштебей калды. Баягы шишик беттин нерви жок, лицевой нерв бар го, ошону басып калыптыр. Ошол үчүн ошентти. Биринчи кулактын, алар экөө коңшу жайгашкан да. Кулактын нерви укпай калды 10 жыл уже. Ал деген сөз шишик 10 жылдан бери өсүп атыптыр да. Туурабы? Анан эми бет кыймылдабай калды да. Аны көз доктур байкап калды. Бул иштебей аткан, көзү жакшы. Мындай караганда билинбейт да. Аны мынтип көңүл коюп, анан неврологдор байкап калышы. Ооба, күнүгө көрүп жүргөн киши дагы жаңы киши да. Түшүнүктүү. Мен да өзүмдүн бир эмемди айтып берейин. Бир убакта аябай катуу иштеп кетип, анан бир кезде катуу стресс болду. Ошондо башым ооруй баштады. Сиз айткандай, кулагыма жаңа столбалар зыңылдайт го, зың деп баштады. Анан биринчи иретте албетте невропатолог курсташыма бардым. Ал мага жанда сосуд расширяющийлерди назначить этип, капельница кылып убактылуу кетти. Анан кайра дагы кыймылым эме болуп калды да. Көрсө жаңа вертебробазилярный синдром деген барбы? Ошондой диагноз коюлду дагы. Мага эмне жардам берди? Ошондон баштап мен бассейнге бара баштадым. Анан арт терапия жакшы жардам берди. Оюңду бир жерге коюп, алаксытып, тынч болуп, баягы стресс ошондо түшүндүм. Мен ал стресс мага эч кандай жардам бербейт экен. Мен өзүмдү ойлонушум керек экен. Өзүмдү жакшы билсем, өзүмдү жакшы дарыласам, башка бирөөгө жардам бере алат экенмин деп, ошондой ойго токтолуп, сиз айткандай, өзүңдү карап, анан барып, ошондо жакшы боло баштадым. Бир эле басым кылбай, докторго эмне үчүн мен таблетка, дары дебейт. Айта кетейин, мүмкүн сиз таарынышыңыз мүмкүн, бирок таарынбаңыз. Стресс. Айтайын деген нерсечи. Айтайын деген таарынбаңыз деген себеби, сиздин мундагы докторлор
азыр деле барсаңар синдовертебробазилярный артерий, анан сосудистый ширеш жазышы мүмкүн. Ооба. Бирок ал туура эмес. Бирок мүмкүн башкалар деле жазылгандыр. Мен ал врачка Бул көрүүчүлөр үчүн маалымат да негизи. Көрүүчүлөр үчүн да. Анткени биз эгерде бул жерде врачебная дентология деген болуш керек дагычы. Биздин курактагылар баары туура эмес кылган деген. Жок, андай эки поколениянын ортосунда. Жок, мен айтайын дегенимчи. Негизи ооба ушундай мен деле ошондой эме ошол системаны окубадымбы. Ооба. Анан мен аны кайдан билем? Аны кийинчерээк өзүбүзчө окуп анан эл аралык стандарттагы баягы гайдлайн деп койсо, руководство да. Ошолорду окуп анан кийин жанагы англисче үйрөнгөнүбүздүн пайдасы ошол болуп атпайбы? Ооба. Анан билип атпайбыз, бул эме дүйнөдө баягы эл аралык стандарттарда андай диагноздар жок экен, ал баягы сосудистый решениелерди колдонбойт экен. Бул баягы постсоветтик өлкөлөрдө гана колдонот экенбиз. Ошол эле максат. Мен силер ушинтип тура жок, андай эмес. Деген максат да. Мүмкүн башка дарыларда назначение жасагандыр. Дегенимчи эме да, баягы чында баш оор болуп аткан болсо, баягы жөнөкөй баш оор болуп атат, анан ага баягы синдровертебробазилярный артерий же башка да бир диагноз коюп, ал эме өнөкөт болуп кетет жанагы баш ооручу. Баш оорун туура диагноз коюп, туура дарылаганыбызда баягы хронизация болбойт да, өнөкөткө өтпөй калат. Ошол эле максатта айтайын дегенимчи. Эң сонун. Чолпон айым Авиценна клиникасында прием жасайт. Эгерде суроолор болсо, кайрылыңыздар. Мынакей биринчи байлык денсаулык, экинчи байлык билим дейт. Чолпон айымдын мынакей азыркы жаңы көз караш менен сиз өзүңүздүн Instagram баракчаңызда да жазып жүрөт го, доказательный медицина эл аралык стандарт. Ошонун ошонун агымы менен жүрөсүз. Ошол менен ошол башкаруучу гайд менен гайдлайн. Чолпон айым, сизге чоң рахмат. Бул тема аябай чоң эбегейсиз. Мен ойлойм дагы эле сизди студиябызга чакырсак келип бересиз го деп ойлойм. Келип берем. Ал эми көрүүчүлөргө чың деңсоолук каалайм, башыңыздар оорубасын. Ооруса мына Чолпон айымга кайрылыңыздар. Биринчи байлык деңсоолук, экинчи байлык билим.